саламатсызбы? Айкүрташтына сиз Карпа Курманов орто мектебинин соц педагогу экенсиз. Сиз бул тренингке катышып жатасыз. Бул тренингден сиз өзүңүзгө эмнени алдыңыз? Бул тренинг аябай жакшы экен. Элет кыздардын зомбулук жоюу жөнүндө экен. Анан кыздардын укугун көп баарыбыз укук биле берсебиз, бирок кыздардын укугун эмес, вообще адамдын укугун көп кишилер билбейт. Ушул тренинг аркылуу көп укуктарды үйрөнүп атабыз. Кыздар менен чогуу көп, анан кыргыздардын аябай таланттуу кыздар бар экен. Тартынбай, ырдап, өзү тренинг болуп үйрөнүп, бүгүнкү экинчи күн болду. Ошо катышуу окуучулар эмелер, кыздар тренинг катары өзүн көрсөтө алышты. Бул жерде деген тренерлер катары болуп, эжелер эмес, окуучулар эле аткарып жатат да бул ролду. Буларга кандай карайсыз? Бизде туура эле да. Биз так мугалим болгон катары эмеле мектепте өзүбүз эмеле башкарып, чогуу окутуп алар үйрөтүп атпайбызбы? Бияктан кыздар менен чогуу эме катышып, бир 18 жаштагы барга тең эме укук берип койду, мүмкүнчүлүк бар. Биз деле окуучулар катары чогуу ушул тренингде көп нерсеге катышып атабыз. Бирок кыздардын тренинг болгону жакшы деп ойлоп атам өзүм оюм. Сизге бул тренингдин күчтүү жактарын айтып кетсеңизчи, булар эмнени темага коюшат экен, эмнени көздөшөт экен, кайсы максатты? Эң биринчиден ушу кыздардын укугун үйрөтөт экен кыздарга. Аны өзү тартынчаак болуп уялбай, өз ойлорун айтканга, анан таланттардын ачышына жардам берет экен, аябай жакшы. Абдан Айкүл Таштановна, сиз биздин сурообузга абдан жакшы жооп кайтардыңыз. Кандай эмес, сиз өзүңүздүн мектебиңиздеги окуучулардын арасында таланттарды көрдүңүзбү? Ооба, бияктан көп мектепте билбеген, сабак берип жүргөн окуучулар деле билчү эмесмин, булардын ушундай таланттары бар экен. Например, мисалы Калиман артист сыяктуу болуп, аябай ыйлап, ролго берилип, аябай жакшы аткарып берди. Бул жерде кандай өзгөчө методдор колдонулуптур? Өзгөчө методдор жанагы муз жаруу, анан бүт оюн окуунун баары жанагы үйрөтүп аткан эмелер, укуктарды үйрөтүп атканда оюн аркылуу өткөнү аябай жакты. Ушул методдорду мектебиңизге барып балдарга үйрөтүп, сабакты кызыктуу өткөнгө аракет кыласызбы? Ооба, албетте. Жанагы Замри деген оюн аябай жакты. Окуучулар ызычуу болуп атканда, ошо оюнго сабактын башында айтып коюп эле, анан ушундай оюн бар. Замри десеңер, унчукпай аласыңар, тынч болосуңар десе, балдар аябай жакшы кабыл алат деп ойлойм. Жоопторуңузга рахмат, сизге алдыдагы иштериңизге ийгилик. Рахмат силерге да.